Ар бир инсандын бул жашоодо өз орду бар. Мисалы, ата эненин алдында бала катары, аял болсок күйөөбүздүн алдында аял катары, балдарыбыздын алдында ата эне катары ордубуз бар. Бирок тилекке каршы убакыт өтүп, жашоону бир аз билген соң биз ата энебизге акыл үйрөтө баштайбыз, жашоону үйрөтө баштайбыз. Аялдар 1-2 балалуу болгон соң күйөөсүнө акыл үйрөтүп апа болуп алышат. Эгерде сиз дагы жашоодо ата энеңизге апа, жолдошуңузга апа болуп жатсаңыз, анда өз ордуңузга туруңуз. Анткени эгерде өз ордуңузда турбасаңыз, жашоодо сиз кыялданган акчаларга жетпейсиз, жашоодо дайым жүктү мойнуңузга алып эле кыйналып жашай бересиз. Андыктан ата энеңизге кыз болуп, жолдошуңузга аял болуп, ордуңузда болуп, жашоодо сиз каалаган максаттарыңызга жетип, ийгиликтүү болуп, ошол эле учурда ден соолукта болуп жашаганыңыз келсе, анда сөзсүз өз ордуңузда туруңуз. Өзүңдүн ордуңда тур дегенде эле ордуңда туруп калбайсың, анткени бул сезимдин баары подсознаниянын негизинде болот. Эгерде сиз өз ордуңузда болгоңуз келсе, анда менин перерождение курсумдагы иерархия практикасын жасоо аркылуу ордуңузду табыңыз. Ал үчүн комментарийге иерархия сөзүн жазыңыз.